Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Бул дүйнө жашоосу мына ушул эки деген нерседен куралат. Узун, кыска, ак, кара, семиз, арык. Ошондой эле бай, кедей, бактылуу, бактысыз. Мындайча айтканда эки нерсе менен. Бирок ошол эки нерсе бири-бирине сөз түрдө муктаж болот. Мисалы, от эгер бир жерде күйүп кеткен болсо, ал сөз түрдө сууга муктаж. Анткени аны өчүрүш керек. Ошол сыңарындай эле караңгы жашоо эмнеге муктаж? Жарыкка муктаж, күнгө муктаж. Анткени ошол караңгы түндөн кийин сөз түрдө жарык, бул жашоо бар дегендей. Ошол сыңарындай бүгүнкү күндөгү бай инсандар дагы кедей инсандарга муктаж. Эмне үчүн? Анткени садака бериш керек. Анткени зекет бериш керек. Анткени мына ушул бай инсан өзү дагы берип ибадат кылыш керек. Ошол сыңарындай бул жашоодо ошол эки нерсе бири-бирине муктаж болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: садака берүү баягы алоолонгон отту суу менен өчүрсөң, өчкөн сыяктуу, бул садака берүү менен инсан баласы өзүнүн күнөөсүн ошондой кетирет, ошондой кечирилет деген маанидеги хадисте айтат. Демек, бай инсан кедейге муктаж. Эгерде байлыгың берем дей турган болсоң, бир кедейди таба албай турган болсоң, колунда жок инсанды таба албай турган болсоң, демек мына ушул байлардын көйгөйү болуп эсептелет. Анткени мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда, сахабалардын учурунда, табииндердин учурунда мына ушундай абал катталган. Зекет берейин десе, чыныгы муктаж, чыныгы зекетке муктаж, чыныгы зекетке татыктуу инсанды таппаган бир заман өткөн. Садака берейин десе, эч ким муктаж эмес. Мына ушундай заман келген. Ошол үчүн бизде сөз бар да, байлар өзүнүн милдетин билип эле, баягы өзүнүн садакасын, өзүнүн зекетин бере турган болсо, бул дүйнөдө эч кандай кедейлер калмак эмес дейт. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси: алдыңкы колго караганда үстүңкү кол артыгыраак дейт. Кээде мына ушул берүүнү, кээде мына ушундай жашыруун кылыш керек болуп калды. А кээде болсо ашкере кылып, мындай элге көргөзүп кылуу керек болуп калды. Анткени Куранда айтат: эскерткиле, эскертүү момундар үчүн пайда дейт. Бүгүнкү күндө мына ушул садаканы унутуп бараткансыйт элдерибиз. А бирок баягы байлар өзүнүн колунда барлыгын көргөзүп элге мына ушундай садака кылса дагы болот деген бир видеолорду чыгарып, мына ушундай тасмаларды тартып, кадимкидей элге эскертүү иретинде мына ушундай видеолор чыгып атат. А биз аларга жазбашыбыз керек. Бул жөн эле эл көрсүн үчүн кылып атат. Сен берсең Аллах үчүн бер, эмне үчүн сен мындай элге жарыя кылып атасың деп антип жазбашыбыз керек. Эмне үчүн? Анткени алар бир эле инсан, мисалы бай инсан, садака берүүнү унутуп калган. Бирок ошол сиздин видеоңузду көрдү дагы, эмне кылды? Мен дагы садака беришим керек турбайбы деп садака бере турган болсо, пайгамбарыбыздын хадисинде келгендей, ким бир жакшылык ишке себепкер боло турган болсо, ошол кандай сооп алган болсо, ал дагы мына ошол соопко эгедер болот. Бир бай айткан экен: сиз кантип байыдыңыз десе, мен Кудай менен жарышып байыдым дейт экен. Кандайча түшүнбөдүк десе, Кудай Таала мага канчалык берекесин берип, акчалай мындай байлык берген сайын, мен дагы ошончолук көп берем дейт. Аллах Таала дагы эселеп бере берди, мен дагы бере бердим. Ошол себептен мен байыдым деген. Баарыңыздарга Аллах Таала берекелүү жашоо жана ошондой эле бөөдө кырсыктардан алыс кылган болсун. Мына ушул кырсыктарды алдын алуу дагы бул садака болуп эсептелинет. Садака эч качан байлыкты кемитпейт. Ошол сыңарындай пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып, Аллах Таала Куранда баса белгилеген ушул бирөөлөргө жакшылык кылуу боюнча кененирээк дагы да китептерден изилденип көрүңүздөр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.